Afrikaga исламды жайылткан баатыр Абу Бакр ибн Умар ал-Лемтуни. Абу Бакр ибн Умар Ганадагы муласаминдердин эмири болгон. Түшүндүрмө: муласаминдер чүмбөттөлгөн Африкадагы берберлердин бир уруусу. Алардын мындай аталып калуусунун себеби алар душмандарына каршы жортуулга чыгышканда жүздөрүн чүмбөт менен жаап чыгышчу экен, маскачандар. Түшүндүрмөнүн аягы: ал ошол учурда бир да падыша жетпеген нерселерге жеткен. Ал душманына карай аттанганда анын артында ага берилген 500 000 аскери болот эле. Ал ошону менен бирге исламдын мыйзамдарын толук сактайт эле. Ал ишениминин жана дининин тууралыгы менен динди коргоп, элдерге шарияттын жашоо образын жайылткан. Ислам тарыхчысы улуу имам Аль-Хафиз ибн Касир: эгер мен Саба ибн Яшжуб ибн Яруб ибн Кахтанга жеткен ата тегимди жакшы билбегенимде берберлерден экениме шектенмекмин. Унутулган тарых барактарын окуган сайын берберлерге болгон мамилем өзгөрдү. Мен бул китепте көп бербер баатырларын жаздым. Окурмандар мени башкаларга караганда берберлерге өзгөчө мамилеси бар экен деп ойлоп калууларынан коркомун. Бирок бул андай эмес. Чындыгында бербер урууларынын тарыхында биз билбеген нерселер бар экенине мен өзүм да таң калдым. Алар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө чоң салым кошушкан. Биз сөз кыла турган баатырыбыз да мына ошол улуу мусулман коомунан болот. Уруусунун баарын аль-Муварридтерге кошкон Яхья ибн Умар ал-Лемтуни өлгөндөн кийин анын коомун бир тууганы Абу Бакр ибн ал-Лемтуни башкарып калат. Андан кийин аль-Муварридтердин лидери шейх Абдуллах ибн Ясин шейит болгондон кийин Мавританиянын түштүк тарабындагы жана Сенегалдын түндүгүндөгү аль-Муварридтердин баарын Абу Бакр ал-Лемтуни жетектеп калат. Ошондо бербер уруулары исламдын түпкү чыныгы жолуна кайтышат. Аль-Муварридтер көбөйүп отуруп түндүктөгү ислам дүйнөсү эң зор күчкө ээ болот. Абу Бакр ал-Лемтуни жетекчиликке келгенине 2 жыл болгондон кийин тагыраагы хижрийдин 453-жылы Сенегалдын түштүк тарабында мусулмандардын 2 тобу согушуп кетүү коркунучунда турат деген кабар угуп калат. Ошондо эми түптөлүп келе жаткан жаш өлкөнү абасынын баласына таштап, мусулмандардын ортосундагы мамилени жакшыртуу максатында өзү менен 14 000 аскерин алып жолго чыгат. Ал Сенегалдагы мусулмандар согушуп кеткенче жетип барып, аларды жараштырганга жетишет, бирок ал Сенегалда дагы деле бак-таракка жана айкелдерге табынгандар бар экенин билип, аларга да исламдын баалуулуктарын түшүндүрө кетет. Андан кийин ал өлкөсүнө кайткысы келет, бирок анын жүрөгүнө тактыга болгон сүйүү эмес, тескеринче динге чакырууга болгон сүйүү орноп калган эле. Андан кийин шейх Абу Бакр ал-Лемтуни Африканын калың токойлоруна терең кирип, Африка коомдорун Аллахтын динине чакырууну улантат. Карапайым элге дин жеткирүүгө жолтоо болгон бут-парас падышаларга өзүнүн 7 000 аскери менен каршы чыгып салгылашат. Ошентип африкалыктар Аллахтын динине топ-топ болуп киришет. Африка элинен бир адамдын исламга кирүүсү Абу Бакр ибн Умар ал-Лемтунинин жер бетиндеги эң чоң жана эң бай император болгондой кубандырат эле. Аллах Таала шейх Абу Бакрдын себеби менен бир кишини же бир өлкөнү эмес, балким бир канча өлкөнүн элдерин туура жолго салган. Алар Сенегал, Камерун, Нигерия, Гана, Бенин, Сера-Леон, Либерия, Габон, Гамбия, Нигер, Чад, Мали, Гвинея, Гвинеи-Бисау, Экватордук Гвинея, Буркина-Фасо, Борбордук Африка Республикасы, Того, Кот-д'Ивуар, Конго. Абу Бакр ибн Умар ал-Лемтуни Аллахтын динине чакырууда 15 жыл кызмат кылгандан кийин үлкөн тарыхчы Ибн Касир айткандай, анын колуна 500 000 аскер чогулган. Түндүк Сенегалдын токойлорунун бир бурчунда шейх Абдуллах ибн Ясин бир чатырдан баштаган аль-Маваридтердин жери шейх Абу Бакр ал-Лемтунинин доорунда
чыгыш тарабы Тунистен батыш тарабы Гвинея Бисауга чейин, ал эми түндүк тарабы ал жерден түштүк тарабы Габонага чейин кеңейген. Андан кийин Абу-Бакр ибн Умар бийликти абасынын баласына өткөрүп берет. Ал өзү кайрадан эле кара континентти аралап Аллахтын динин жеткирүүсүн улантууга аттанат. Күндөрдүн биринде Африканын токойлорундагы чакыруу ишин улантып жүргөн Абу-Бакр ибн Умар ал-Лемтунинин жүрөгүнө чыккынчылардын жаасынын жебеси келип сайылат. Аллахтын динин жайылтып жүргөн баатыр жерге жыгылып, кайра турбай калат. Ошол жаракатынын себебинен Абу-Бакр ибн Умар ал-Лемтуни шейит болот. Аль-Маваридтердин калган тарыхын баштоодон жана шейх Абу-Бакр ибн Умардын абасынын баласынын ысымын жана ал Андалуста эмне кылгандыгын билүүдөн мурда баатыр аль-Маваридтердин төөлөрү менен саякатка чыгалы. Адегенде алардын борбору Марракештен Тунистеги Тажер портуна барып, андан ары кеме менен Гибралтар кысыгынан Андалуска өтөбүз. Ошол замандарда ал жерде эмнелер болгондугунан кабардар бололу. Тайпалар падышалыгынын тарыхы кандай болгон? Түшүндүрмө. Тайпалар Андалустагы Омейяттардын бийлиги кулагандан кийин Андалустун шаарын бир канчага бөлүп, ар ким өзүнчө чакан өлкө сыяктуу кылып алышат. Андан кийин ар ким өз тайпасынын жерин кеңейтүү же бийлигин күчөйтүү максатында топ-топ болуп бири-бири менен согуша башташат. Ошол себептен аларды тайпалар падышалары деп коюшкан. Түшүндүрмөнүн аягы. Улуулугу Ярмук согушунда эле болгон Заллаккес казаты кандай болгон? Ошол учурда эң чоң падышалыкты башкарып тургандыгына карабастан, сапатсыз жүндөн кийим кийген Бербер баатыры ким эле? Кийинки каарман